Касым-Жомарт Токаев Москвадагы парадка катышпайт. Россиянын Москва шаарындагы 9 майда улуу жеңиш күнүнө карата өтө турган салтанаттуу парадка Казакстан президенти Касым-Жомарт Токаев катышпайт. Бул маалыматты президенттин маалымат катчысы Берик Уали жарыялады. Анын маалыматына ылайык мамлекет башчысынын басма сөз кызматына массалык маалымат каражаттарын өкүлдөрүнүн Касым-Жомарт Токаевдин Москвадагы жеңиш парадына катышуусу боюнча түшүндүрмө берүү өтүнүчү келип түшкөн. Россия тараптан тийиштүү чакыруу болгон жок. Ошондуктан Москвага иш сапары президенттик графикте пландаштырылган эмес, деп жазган ал Фейсбуктагы баракчасына. Буга чейин Тажикстан президенти Эмомали Рахмон Москвадагы парадка катыша турган белгилүү болгон. Анын алдында президент Владимир Путин менен да жолугушат. Булак Кадам Медиа. Эл чындыкты билсин. Дамбанын айрым жерлери жарылып, Кадамжада 1500 киши көчүрүлдү. Баткен облусунун Кадамжа районундагы катуу жааган жамгырдан дамба бузулуп, айылды сел каптады. 1500 жергиликтүү жашоочу коопсуз аймакка чыгууга мажбур болгон. Облустук маалымат борбору берген маалыматка ылайык, сел үйлөргө зыян келтирген жок. Бирок жол боюндагы дүкөндөрдү жана Техас кафесин жана авто жолдорду каптаган. 6 май күнү саат 23:13 чамасында Кадамжа районунун тоолорунда жааган жаандын кесепетинен Ак Турпак айыл аймагын Өргүзар айылындагы номер 12 Селво защитанын балансындагы дамбага суу толуп, узундугу 4-5 метр аралыктагы дамба бузулуп, Ак Турпак айыл аймагын Кайтмас, Өргүзар жана Торговый айылдарына коркунуч жараткан. Натыйжада Торговый айылдын жолдорун Техас кафесинин короолорун жана жол боюндагы дүкөндөрдүн сел суулары басты деп билдирет. Азыркы убакта суу токтогон 1500 жергиликтүү эл туруктуу жашаган аймактарына кайтышты. Учурда тазалоо жана калууну келтирүү иштери жүрүүдө. Кырсык болгон жерде Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министринин Баткен облустук башкармалыгы жана жергиликтүү жарандык коргонуу кызматтары иш алып барууда. Булак Медиа Центр. Сүйүнүчтөн аккан көз жаш Баткенде тажик улутундагы жарандарга жардам берилди. Жалал Абад облусунун Аксы районунун тургундарынын атынан Лейлек районунун Максат айылында жашаган тажик улутундагы Кыргызстан жарандарына материалдык жардам көрсөтүлдү. Видеону социалдык тармакка Улан Касымбеков жарыялады. Айыл башчысы Кубат Нышановдун айтымында Максатта ар улуттун өкүлдөрү жашайт. Биздин тажик улутундагы 2 үй бүлө Кыргызстан жарандары. Алардын биринин үйү кыйраган. Мындан тышкары этникалык өзбектердин үйлөрү да жабыркаган. Биз баарына жардам берип жатабыз. Алардын үйлөрү дагы калыбына келтирилет, деди Улан Касымбеков. Булак Назар Ньюс. Эл чындыкты билсин. Президенттин администрациясы жаңы конституцияга ылайык түзүлдү. Президент Садыр Жапаров жаңы конституцияга ылайык өзүнүн жана өкмөттүн мурдагы аппараттарынын негизинде жаңы администрациясын түзүү тууралуу жарлыкка кол койду. Ага ылайык Сүйүнбек Касманбетов президенттин администрациясынын жетекчиси болуп дайындалды. Медербек Сатиев администрация башчысынын биринчи орун басары, Бектур Зулпиев жана Жеңишбек Асанкулов орун басарлары кызматына бекишти. Жапаров президенттик башкарууга ыңгайлашкан жана конституцияга 5 майда кол койду. Ага ылайык өкмөт жоюлуп, министрлер кабинети болуп кайра түзүлдү. Президент анын мүчөлөрүн дайындады. Булак Азаттык. Александр Зеличенко эмнедет? Тажикстан атайлап жасалган аскердик агрессиясы болду. Борбордук Азия банки саясаты борбору коомдук фондунун директору Александр Зеличенко тегерек столдун жүрүшүндөгү банки ишмердүүлүгүнүн изи бар. Бирок бул Баткен облусунда Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасында болуп өткөн куралдуу кагылышуунун негизги себеби эмес деген ою менен бөлүштү. Банки ишкерлиги башка окуялардагыдай эле албетте катышты. Бирок ал окуянын түздөн-түз уюштуруучусу болуп саналат деп айтууга болбойт. Мындай десек, анда күнөө ошондо гана болуп калат. Бардык кесепеттеринен алып караганда бул чыныгы ойлонуп жасалган аскердик агрессиясы болду. Азыр болуп өткөн окуялардан сабак алуу керек. Менин пикиримде ал жакта баары эми башталып жатат. Кыязы кагылышуу болбойт. Бирок ири масштабдагы кетмен согуштардын деңгээлиндеги кагылышуулар жетиштүү болот деп айтууга негиз бар, деди Зеличенко. Ошондой эле эксперт алсыз болбош керек деп кошумчалады. Баткен согушу учурунда армия жок болчу. Эч ким даяр эмес эле деп айтышкан. Бүгүн мен бир нерсени түшүнбөй турам. Арадан 20 жыл өттү. Биз кайсыл жакты карап турдук. Эмнеге эч нерсени уккан жокпуз? Чырдын башталышын эч ким байкаган жокпу? Ар кайсы өлкөлөр жана уюмдар менен машыгуулар өткөрүлүп келет. Алардын жыйынтыгы гана деп суроо салды эксперт. Булак Назар Ньюс. Кадыр түн 8 майдан 9 майга караган түнү белгиленет. 2021 жылдагы Кадыр түн 8 майдан 9 майга караган түнү белгиленет. Бул тууралуу муфтияттын басма сөз кызматы билдирет. Кадыр түн орозонун 26 күнүнөн 27 күнүнө караган түнү белгиленип келет. Бул түндө шарият, адеп, ахлак, Куран жана хадис маселелеринен баяндар окулуп, Кадыр түн тоскондор таң атканча уктабастан жакшылык тилешет. Булак Медиа Центр.
эл баткен үчүн кайгырып жатса, кыргыз миллиардерлери эмнеге кайгырып жатышат? Касапчыга мал кайгы, каречкиге жан кайгы деген кеп бар. Элдин башына түшүп түшкөн оор кырдаалда элге жардамын аябаган Исмаил Ата фонду жарандык активисттер тикесинен тик туруп жардам берип жатканы былтыркы коронавирус кырдаалында эле билинген. Баткен окуясында да ушулар алдыга чыкты. Эл баткен үчүн кайгырып жатса, кыргыз миллиардерлери эмнеге кайгырып жатышат? Өмүрбек Бабанов, Жогорку Кеңештин экс-депутаты, экс-премьер-министр 1,7-1,9 миллиард доллар кайрымдуулугун Орусияга жасап, Пензага 380 миллион долларга завод куруп берген. УКМК боюнча козголгон кылмыш иштери бар эле. Бүттүгө чыкканы элди ойлобой калды. Коронавируска каршы тапкан ташыган океандын бир тамчысын ыргытмыш болуп коюп, соттон аппак болуп агарып алды. Эми ал Баткенде ойлоп да койгон жок. Ал кантип акчасын көбөйтөм деп ошону гана ойлоп калды. Аскар Салымбеков, Жогорку Кеңештин экс-депутаты, Дордой ассоциациясынын жетекчиси, 1,4 миллиард, 1,6 миллиард доллар. Ал бир учурда кайрымдуулугун Кытайга көрсөтүп, шоро ишканасын куруп берген. Ал эми Кытайда коронавирус башталган мезгилде 50 000 маска кайрымдуулукка берген. Кыргыз элине да көптөгөн кайрымдуулук акцияларын кылып келе жатат. Бул ирет ал кандай кайрымдуулукка бара тургандыгы тууралуу элге жетелек. Балким элге айтпай гуманитардык жардамдарын берип жаткандыр. Бирок ушул мезгилде Салымбеков Аскарды түйшөлдүргөн башка көйгөйлөр да бар. Анын Эмгек партиясы 2011-жылдын 11-апрелинде Бишкек шаардык кеңешке 1-орунда келген. Бирок бийлик муну жактырбасы белгилүү. Эгер СДПК 1-орунду албаса, Атамбаев эбакта Салымбековду каматып салмак. Алмазбек Атамбаев, экс-президент, 1,2 миллиард кайрымдуулугун Түркия көрсөтүптү жүрчү. Эрдоган менен эрекше кетип токтоткон камакта. Камакка шылтоолуп кайрымдуулуктан качып жүргөндө, Арине Сапар Исаковго колдоо көрсөтөм дегенде акча каражатын аябайт. Учурда бардык акча жана материалдык каражатын Сапар Исаковдун мамлекет башчысына келиши үчүн жумшап, бир гана уктаса түшүндө, ойгонсо өңүндө Сапар Исаковду ойлоп калган. Нариман Тулеев, Жогорку Кеңештин экс-депутаты, Бишкектин экс-мэри 500-700 миллион доллар. Тулеев Нариман кайрымдуулугун караванга көрсөтчү, аны жара тартып жиберишкен. Бишкек мэр болгон үчүн автобустун айынан камалып чыкты. Толук акталып, Ак Бата партиясы менен Бишкекке штурм жасап, оңбогондой сок куруп 2-орунда келген. Тулеев Наримандын ою кандай жол менен Бишкекке мэр болуу? Арзбек Бурканов, Жогорку Кеңештин экс-депутаты, 450-500 миллион доллар басып жаткан. Буркановдун колуна карга чичип кайрымдуулугун азыркы бийликке көрсөтүп жатат. Ал азыркы бийликти ойлоп санасы санга бөлүнүп жаткан учуру. Жантөрө Сатыбалдиев, Жогорку Кеңештин экс-депутаты, экс-премьер-министр, 450-500 миллион доллар кайрымдуулугу жок, миллиарддаган сомдук машинасы туруп, бекер дарыланып, ушунча акчасы туруп, дарыгерлердин айлыгынан дары алдырчу. Камактан качып жүрөт, балким төлөөчүсүн төлөп койгондур. Мамлекеттик бюджетке адаттагыдай 1 тыйын да төлөй элек. Ал ким бийликке келсе, ошону ойлоп жүрүп көнүп калган. Аскарбек Шадиев, Жогорку Кеңештин экс-депутаты, экс-вице-премьер-министр, 400-500 миллион доллар Америкада качып жүрөт. Абдыкеримов Шаршенбек, Жогорку Кеңештин экс-депутаты, 350-400 миллион доллар кайрымдуулугун ким бийликке турса ошого көрсөтөт. Атамбаевга кой таштагы резиденциясын куруп берип, кийинки бийликке суналып эле жатып берген. Ден соолук байлыкты карабайт. Анын ден соолугу бир аз ыңгырттап кетип, акыркы убакта ден соолугун ойлоп жүргөндөй. Акылбек Жапаров, Жогорку Кеңештин депутаты, 300-400 миллион доллар кайрымдуулугун Дамас ресторанында олигархтарды чакырып көрсөтөт. Учурда Кумтөр комиссиясынын башында туруп, 99 деген шопур менен биригип, Кыргыз алтын мамлекеттик ишканасын менчиктештирип, холдинг түзүү аракетинде жалаң эле алтынды ойлоп калган. Булак Назар Ньюс. Министрлер кабинети купулга толду. 5 майда президент жаңы конституцияга кол койгондон соң жаңы министрлер кабинетинин курамы деп бекитилди. Бул жолу министрлер кабинетинин мүчөлөрү Жогорку Кеңешке барып, депутаттардын алдынан өтпөдү. Мамлекет башчысынын кол койгон жарлыгы менен министрлер кабинетинин төрагасы, анын орун басарлары жана кабинеттин мүчөлөрү дайындалды. Жаңы дайындоолор жаңы курамда улуттуу деле өзгөрүү болбоду. Министрлер кабинетинин төрагасы болуп мурдагы премьер-министр Улукбек Марипов, биринчи орун басарлыгына Артем Новиков, төраган орун басары экономика жана финанс министри Улукбек Кармышаков, төраган орун басары Жылдыз Бакашева, дагы бир орун басарлык кызматка санариптик өнүктүрүү министри кызматын кошо жетектеп турган Азамат Дыйканбаев дайындалды. Министрлик кызматтардан бир гана билим берүү жана илим министри алмашты. Мурдагы министр Бешналиевдин ордуна Болотбек Купешев келди. Калган министрлер ордуларында калды. Ошентип, мурдагы өкмөттүн түзүмүнөн айырмаланып, министрлер кабинетинде 2 министрлик, 1 комитет, 3 агенттик, 1 кызмат жаңы түзүлдү. Жаңы конституцияга ылайык
бирок эми министрлер кабинетинде президент өзү башкарат. Бардык жоопкерчилик мамлекет башчысынын мойнуна жүктөлөт. Албетте, жаңыдан гана дайындалган министрлер кабинетине кандайдыр бир сын айтууга азырынча эрте. Бирок ушул эле курам анча-мынча гана алмашууларды эске албаганда, акыркы бир нече айдан бери иштеп келатканын эске алганда, бул команда кандайдыр бир олуттуу өзгөрүүлөрдү жасап жиберет деп айтуу да кыйын. Министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов да анчейин коомчулуктун купулуна толбой турат. Жаңыдан түзүлгөн министрлер кабинетинин төрагасынын орун басарлык кызматына баргандардын бири бул улуттук китепкананын мурдагы директору Жылдыз Бакашева, филология илимдеринин доктору, профессор, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер. Илим жаатында жана коомдук иштерде дайыма өзүнүн активдүүлүгүн көрсөтүп келет. Андыктан анын бул кызматка дайындалышын туура кадам катары баалоого болот. Жогорку бийлик баскычтарында илимий чөйрөнүн белдүү өкүлдөрүнүн болгону жакшы. Дагы бир орун басар Азамат Дыйканбаевдин да өмүр таржымалы анын мамлекеттик кызматтарда бай тажрыйбасы бар экенинен кабар берип турат. Ал финансы жана экономика министрлигинде катардагы кызматкерлердин башкармалыктын башчылыгына, статс катчылыгына чейин жетип, президенттик администрацияда эксперт бөлүм башчысы кызматтарын аркалаган. Кыргыз, орус, англис тилдеринде эркин сүйлөйт. Андыктан ал бул кызматты татыктуу аркалап келе алат деген ишеним бар. Ал эми калган министрлердин ким экенин коомчулукка акыркы бир нече айдан бери жакшы билет. Олуттуу реформаларга бара ала тургандай кадамдарын азырынча байкай элекпиз. Эми жаңы конституциянын толук кандуу иштеп кетишине ылайыкташкан жаңы мыйзамдар кабыл алынганга чейин ушул министрлер кабинети иштеп турат. Андан кийин алмашуулар орун алышы мүмкүн. Ошого чейин алардын өз дараметтерин толук көрсөтүүгө убактылары бар. Булак медиа центр. Эл чындыкты билсин.